Assalamu alaikum Kırgızstan mekendештерим, мен Аликенов Зарылбек кайрадан. Өткөндө эсиңерде мен Турцияда жүргөндө Элмира мекендешибизге түз эфир ачып берип, кайрымдуулук кылып атканда ошо 13 ноябрда келбедимби? Ошонун алдынан эле бир жума мурун, бир жума калгандачы кетериме. Ак жол деген бала чыкты эле, машина подарок кылам, кыйратып ийем, сойлотуп ийем депчи. Сөзүм эркекче турам деген бала аягында эркекче болбой калды да. Кыздарча сүйлөп коюптур да, урдуруп. Болбойт да андайчы. Чоңдор бербеген, анан ушул бала береби деп да мен деле мындай ишенип алгам да. Кандайча депчи. Ошондой балдар негизи личкамдан деле лапшогондор чыгат. Анан тиги айтканда бантик байлып тосуп алам аэропорттон, кыйратып ийем, сойлотуп ийем дегендер көп болду эле го. Бирок ак жол бала антип айтпай деле койсо болмок да, сөзүнө эркекче айткандан кийин туруш керек эле да туурабы? Бериш керек эле да. Ушу айткан машинасынчы. Американы алып келип сатып иштейм деп айткан да. Менден подарок болсун, $8.000 машина деп бир японский деп эле. Жакшы деп мактады эле. Анан өзүм болсо ошондон бери кидейт этти, чалган жок, WhatsApp'ымда номер сүрөтүн жөнөттү эле, анын бири жок дегендей. Короче, ушундай балдар мындан кийин ак жолдо турабагыла, эркекче серьезный болгула. Бул жарык дүйнөдө кыскача эле убакыт сыйдашып өтөлүк, шылыңдабай, тамашалашпай эле чындыкты сүйлөйлү, айткандан кийин сөзүбүзгө туралы эркекче. Түшүнүп атак ак жол. Мына андай темаларды козгобой жүр, ачык айткандан кийин кылыш керек. Кылбайсыңбы, кыла албайсың, колуңан келбейби, бере албайсыңбы? Сынакчы андай сүйлөп эле коюш керек да, элдерге жаман көрүнүп. Кыргызстанда канчадан кишилер ушак кылбайт эми, кыйратып ийем, сөйлөтүп ийем деп. Болбоду го иште кишиң. Так чыкпады. Кой андай концертин ичте, тамашаңды кой андан көрө. Каяктан болсоң да. Главное, Кыргызстан ушундай болуп, ушунун азабынан өнүкпөй жатат Кыргызстанчы. Алдамчылардын азабынан чоңдорчо акчаларды жеп, лапшогон болбой. Болду, мындан кийин эркекче болуп сөзүңө туруп, мындан кийин ар бир сөзүңдү эркекче аткарып жүргүнү, мындай айтпагын андай сөздү. Бере албайсыңбы? Айтпагын, уктуңбу? Машина берем деп. А так мен сөзүмдү эки кылдым да.